ай бул эгоист экен деп айтабыз. Сенин колуңдан бале деле келбейт, сен качан бир нерсени жарып желең, ай койчу кечке эле ушунта бересиң сен. Бизден сулуулар болот. Ата эне күнөөлүү баланын ушундай сынып калганына. 10 жашар кызга мисалы 30 жашар аялдын тиричилиги, жоопкерчилиги дагы илинип калган учурлар бар. Менин көңүлүм эмне болуп атат? Мен качан эс алдым? Көрүп алайын. Анан кийин өзүмдү карап баштайм. Сен мени сүйөсүңбү, сүйбөйсүңбү? Сен мени сүйбөй калдың окшойт. Сен мага ушундай жакшы мамиле кылбай атасың, көңүл бурбай атасың. Только конок гана отуруш керек деген мебелиңизде отуруп, өзүңдү чукулаганга, өзүңдү казганга убагында эс алуу абдан маанилүү. Бир эле катаны улам кетирип, улам грабель менен башыбызга тие берген дагы болбойт. Бучук мурун, каяк топчудай болгон мурдуң бар, анан кийин агыраак болуп туюлса болбойбу? Мен жерге кирип кетким келчү да. Мен ушундай бир кемчилик менен төрөлүп калганмын. Мебелин бактылуу жашоо үчүн эмерек. Саламатсыздарбы, урматтуу Мебелин подкастын көрүүчүлөрү. Биздин кезектеги коногубуз Ош шаарындагы психолог, блогер, жаш кыздардын мотиватору Гүлзина Мамедова. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсызбы? Жакшы келдим. Настрой жакшы. Сонун. Азыркы учурда психологияга жаштар өтө кеңири басым кылып, психологдорго каттап жаткан учурда биз сизден ошо жаштардын берүүчү суроолоруна жооп алып берели деп чечтик. Биринчи эле темабыз өзүнү сүйүү. Психолог катары айтсаңыз, психологиянын көз карашында өзүн сүйүү чындыгында эмнени билдирет? Подкаст өзү чектелүү мөөнөткө болгондуктан бүгүнкү берүүдө бир аз багыт беришибиз мүмкүн, толук жооптор болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан алдын ала көрүүчүлөргө, угармандарга эскертип айткым келет. Эгерде өзүн сүйүү деген теманы психологиядан алып карай турган болсок, бул өзүңдү түшүнүү, өзүңдүн ички дүйнөңдө иреттүүлүктү келтирүү, жардам сураганды билүү, чарчаган мезгилде эс алууга уруксат берүү өзүңө, сага ыңгайсыз болгон жерлерде жок деп айта алуу, сага личность катары разрушать эткен деп коебуз го орусча. Личность катары сени талкалап аткан жерлерден кете алганды үйрөнүү, өзүңдүн чек араларыңды коргоо, ушул сыяктуу нерселер менен айта алат элем. Анан сүйүү деген бул этиш да. Бул романтика катары түшүнөбүз биз көбүнчөсү, кандайдыр бир. Бирок сүйүү бул этиш, бул конкреттүү кыймыл-аракеттер. Ошол конкреттүү кыймыл-аракеттер менен коштолуш керек. Экинчиден, менин түшүнүгүмдө сүйүү бул жоопкерчилик. Ушул нерселерди бирөөдөн күтпөстөн биринчи кезекте өзүңө өзүң уюштурганды билүү. Мен ушундай деп түшүнөм жана ушул багытты айтмакчымын. Ошол эле сиз айтып кеткен тепкичтерди, өзүнүн чек арасын коргоп, өзүн баалаганды үйрөнүп, ошол принциптерди кое баштаганда аны эгоизм менен чаташтырып алат да. Өзүн баалоону эгоизм менен чаташтырбоо, аны кандай жооп түшүндүрүп бере аласыз? Ооба, көп кездешет. Эгоизм менен өзүн сүйүүнү көп чаташтырышат. Анткени дегенде бул экөөнүн тең борборунда мен деген түшүнүк турат да, эго деген түшүнүк турат. Бирок эгоизм бул башка бирөөлөрдүн кызыкчылыгынын эсебинен, башка бирөөлөрдүн чек араларын бузуу аркылуу өзүнүн муктаждыктарын аткаруу, башка бирөөлөрдү манипуляция кылуу аркылуу өзүнүн муктаждыктарын жабуу болуп эсептелсе, жалпак тил менен айта турган болсок, башка бирөө менен эсептешпейт. Борбордо өзү гана. Өзүн сүйүү бул башка адамдарга зыянын келтирбестен туруп өзүнүн муктаждыктарын ишке ашыруу. Башка адамдарды сыйлоо, урматтоо аркылуу өзүнүн муктаждыктарын ишке ашыруу. Анан бирок биздин жашоодо көпчүлүк учурда эгерде сенин айтканыңды кылбай койсо, сен сураганды бербей койсо, ушул учурда эгоизм, ай бул эгоист экен деп айтабыз да. Чындыгында андай эмес. Эгерде сиздин чек араңыз бузулбай атса, сизге эч кандай зыян келтирилбей атса, бирок сиз каалаган нерсени ал адам аткарбаса, бул эгоизм эмес. Ошо өзүң жок деп айта алуу, өзүңө жакпаган нерсеге жок деп отказ бере алганың, бул өзүн өзү баалагандык болот. Ооба. Себебинде жок деп жөн жерден айтпайт да адам. Балким ага ресурсу жетпейт, ошол сенин өтүнүчүңдү, сураган нерсеңди аткарганга ал адамдын ресурсу жетпеши мүмкүн, күчү жетпеши мүмкүн, каалоосу жок болушу мүмкүн, мүмкүнчүлүгү чын эле туура келбеши мүмкүн. Бирок биз мындай ар кандай жоромолдоп туруп,
ай менин айтканым кылбады, бул эгоист экен, же болбосо улуунун айтканын кылбады, эгоист экен деп жоромолдоп коебуз да. ооба. Азыр ошо жаштарым жок деп айтуу үчүн дагы психологторго кайрылып ошо менен иштешип атпайбы? Анан бул нерсени бала кезден калыптануусу, ошо өзүн өзү баалоо, өзүнүн чек араларын так кое билүүнү бала кезден кантип калыптанат? Ата эненин балага өзүн өзү баалоого кандай таасир эте алат? Ата эненин тарбиясычы? Жакшы суроо. Ата эненин адамдын өзүн өзү баалоосуна тиешеси түздөн түз. Ата эне фундаментти куруп берет. Анткени дегенде наристе төрөлгөндө бул дүйнө кандай, адамдар кандай, бул дүйнө менен кандай мамиле куруш керек түшүнүгү жок да. Өзүнүн дагы ким экенин билбейт. Наристе өзүнүн адам катары ким экенин, кандай экенин, бул дүйнө менен кандай мамиле куруш керек экендигин ата эне аркылуу үйрөнөт. Ата энеге таянуу аркылуу үйрөнөт. Ошондуктан бала өзүнө ата эненин көзү менен карайт. Эгерде ата эне балага сенин колуңдан бале деле келбейт, сен качан бир нерсени жарып желең, ай койчу кечке эле ушунта бересиң сен деген сыяктуу бир баланы төмөн түшүргөн, баланы сен не окейсиң, сен анча эмессиң, сен туура эмессиң деген сезимдерди берген сөздөр айтылган болсо, бала өзүн ошондой сезет, ошого ишенет. Анткени дегенде 12 жаштарга чейин баланын критическое мышление деп коебуз, сынчыл ойлому иштебейт, аналитикасы иштебейт. Ошондуктан ата эненин сөзүнө мындай абсолюттук чындык деп кабыл алат да. Анан келип баягы салыштырууларды да көп угабыз го биз. Паланчанын кызын кара, мынандай, сен деген болсо моуну эптей албайсың. Паланчанын баласы мынтип койду, анан сен деген мынтип эле жүрөсүң. Ушул аркылуу биз өмүр бою өзүбүздү салыштыруу менен өтөбүз, эгерде өзүбүздүн үстүбүздөн иштебеген болсок. Салыштыруу бизде эч качан жакшы нерсеге алып келбейт. Салыштырууда биз дайым утулабыз. Анткени дегенде биз кандай сулуу болбойлук, бизден сулуулар болот, биз кандай жаш болбойлук, бизден жаштар болот, биз канчалык байыбайлык, бизден байлар болот, биз канчалык ийгилик жаратпайлык, бизге караганда ийгиликтүүрөөк адамдар болот. Ошондуктан салыштыруудан биз дайыма утулабыз. Бул адамды дайыма мындай өзүн начар сезүүгө алып келген нерсе да. Экинчиден, ата эне өзүнө жасаган мамилеси, анан бири бирине жасаган мамилеси аркылуу дагы балага өзүн кандай баалаш керек, өзүнө кандай мамиле жасаш керек дегендин үлгүсүн көргөзөт да. Анткени дегенде бала сөздү эмес, жасаган нерсени кабыл алат. Мисалы мен кызыма өзүңдү жакшы баалагын кызым, өзүңдүн чек араңды коргоп жүргүн деп айтышым мүмкүн. Бирок аны мен үлгү менен кандай көргөзсөм, менин үлгүмдү кабыл алат. Себеби сөздү ал жашоодо кандай экенин бала түшүнбөйт. Менин кыймыл аракетим аркылуу ушундай экен деп кабыл алып туруп, ошол нерсени бессознательно, байкабастан туруп автоматтык түрдө жасай берет да. Ата энеси баланы ошо басмырлабай, жакшы принциптерге коюп, жакшы тарбия берет, бирок ал баланы коом басмырлап койгон чакта, баланын өзүн өзү алып жүрүүсү, өзүнүн баалоосу канчалык деңгээлде өзгөрүп кетет? Негизи психологияда ушундай бир элдердин арасында бир аз жаңылыш түшүнүк бар. Психологдор ата эне күнөөлүү баланын ушундай сынып калганына, ата энеңе болгон таарынычты иште деген сыяктуу кабыл алышат. Чындыгында андай эмес. Терапияда ата эненин капа кылган жери менен эмес, травматичный опыттын өзү менен иштелет да. Ошондуктан атаң күнөөлүү, апаң күнөөлүү деген сөздөр айтылбайт ал жерде. Анан эгерде ата эне кичинекейинен баланы колдоп, түшүндүрүп, кабылдап, жакшы жактарын басым жасап, кыла албай, жасай албай жаткан жактарын түшүндүрүп, колдоп, ушундай опытты бере турган болсо, коомчулук басмырлаган күндө дагы бала туруштук бере алат, өзүн коргой алат, өзүнө жакпаган жерден кеткенге мүмкүнчүлүгү, күчү, акылы жете алат. Биз жашоодо кандай болуп калат? Кичинекейинде баланы басмырлап коебуз, эмоционалдык түрдө, балким уруп согуп да коюшу мүмкүн. Кээ бир үй бүлөлөрдө кичинекей балага, андан да кичинекей баланы каратып, 10 жашар кызга, мисалы 30 жашар аялдын тиричилиги, жоопкерчилиги дагы илинип калган учурлар бар да. Анан ошону беребиз дагы, анан чоң жашоого келгенде өзүңдү коргой алышың керек. Эмнеге ушундай деп сөз айта албайсың, эмнеге ушинтип өзүңдү коргой албайсың деп калабыз да. Биз ал опытты кичинесинен берген эмеспиз. Аны үйрөткөн эмеспиз. Бала өзүн кантип коргошун билбейт. Ошондуктан бул опытты биз кичинесинен беришибиз керек.
ошол өзүн өзү баалагандык анан кийин эгоизмге алып барып атат дейбиз. Эгоизмден болсо жалгыздыкка өтөт экен да. Анан азыркы учурда көпчүлүгү мындай жалгыз калуудан коркуп жатат. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Жалгыздыктан. Жалгыздыктан коркуу нормалдуу эле нерсе деп ойлойм мен. Анткени дегенде адам баласы биз социалдык жаныбарбыз. Биз коомчулукка ылайыкташканбыз. Биз жалгыз жашаганга ылайыкташкан эмеспиз. Болгону ошол коркуу адамды ээлеп албаш керек деп ойлойм. Адамды тең салмактан чыгарбаш керек деп ойлойм. Өзү көбүнчөсү мен ушундай айтып каламын да, баардык нерсенин жардын эки башы бар депчи. Жардын бул башы да коркунучтуу, бул башы да коркунучтуу. Эгерде мен өзүмдү сүйөт элем деп эле борборго жалгыз өзүбүздү коюп бул башына кетип калсак, ал да коркунучтуу. А эгерде мен баардыгына жагышым керек, мен баардыгы жакшы кыз деп айтыш керек мени, баарынын көңүлүн алышым керек, бул дүйнөдөн мен ушундай жакшы адам болуп өтүшүм керек деп ар бир адамга ыңгайлашып алсак, бул жардын бул бети. Бул жагынан да учуп кетебиз, бул жагынан да учуп кетебиз. Кандайдыр бир ортолукту кармаганга аракет жасашыбыз керек да. Анан жалгыздык, мага жалгыздык туура келет, мен өмүр бою жалгыз өткөн мага жагат деген адамды мен кезиктире элекмин ушул күнгө чейин. Баардыгыбыз эле дос күткүбүз келет, сүйүктүү болгубуз келет, үй бүлө куруу эми ар кимдин өзүнүн тандоосу болушу мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө бир жакыныбыз болушун каалайбыз. Ошондуктан жалгыздыктан коркуу нормалдуу эле нерсе, болгону ал неврозго өтүп кетпеш керек. Азыр ошо аялдар, кыздар баарына ыңгайлашып деп атпайсызбы? Мына биздин коомдо кыздар, аял киши, келиндер бирөөгө жагыныш үчүн ушинтип жашайт да. Азыр биздин темабыз аялдар тууралуу сүйлөсөк, негизи эле аялдар өзүнү баалап, биринчи орунга коюп өзүнү. Ушул нерсе өзүн сүйүп кетүүсү кыйын болот экен да, сөзсүз баласын же үй бүлөсүн коюп алат экен. Аялдар өзүн өзү биринчи орунга коюусу үчүн эмнелерди кылуусу керек деп ойлойсуз? Бирөөлөрдүн көңүлүн алып, өзүнө бакыт тартуулаган жакын нерсе. Себеби биз энебиз, себеби биз эмоционалдык жактан ийкемдүүбүз. Бизде мээримдүүлүк деген сапат жогору, боорукердик деген сапат жогору эркектерге салыштырмалуу. Ошондуктан кайненем сүйүнсө мен сүйүнөм, балам бактылуу болсо мен бактылуумун, анан күйөөм бактылуу болсо мен бактылуумун деген бул бизге жакыныраак сезим да, түшүнүктүүрөөк нерсе. Бирок мунун эч жамандыгы жок, бирөөнүн көңүлүн алганыбыздын. Болгону ошол жерде өзүбүздү кошо ала жүрүшүбүз керек. Менин көңүлүм эмне болуп атат? Мен качан эс алдым акыркы жолу? Мага эмне жагат? Мен кандай жашагым келет? Мисалы, жашообузду 100% деп алып карай турган болсок, 30%-ын үй бүлөбүзгө бөлө турган болсок, 30%-ын жумушубузга, карым-катышыбызга бөлө турган болсок, 30%-ын өзүмө бөлөм дегендейчи. Кайсы бир бөлүгүн өзүбүзгө бөлгөндү кошо ала жүрүшүбүз керек да. Анан эмнеден башташ керек дегенде, мен айтат элем, биринчи кезекте биздин ролдорубуз бар да. Мен апамын, мен аялымын, мен келинимин бир үй бүлөнүн, мен досмун, мен бир тууганмын деген ролдорубуз бар да. Анан ошол ролдордун арасында мен аялмын деген дагы ролубуз бар. Биз баардык ролдорубузду аткарып келип, мен аялмын деген ролубуз калып кетет да. Биринчи кезекте ошол мен кандай аялмын, же кандай аял болгум келет, кандай аял болгондо мен өзүмдү бактылуураак сезем деп ошону кошо ала жүргөнүбүз эле жакшы. Анткени дегенде бизде мындай бир иллюзия бар да, мен төрөп алайын, анан кийин өзүмдү карап баштайм. Мен төрөп баланы чоңойтуп алайын, анан өзүмдү карап баштайм. Баланы окутуп алайын, анан өзүмдү карап баштайын дегичекти. Эми көбүнчөсү бир бала төрөшпөйт да, 3 бала төрөшү мүмкүн, 5 бала төрөшү мүмкүн. Эгерде 3 эле баланы ала турган болсок, 3 жылдан өмүр кете турган болсо, бала кичине алыстап өзүн эптеп калгычакта. Бул 9 жыл өмүр кетип атат. Боюндагы мезгилде ала турган болсок, 12 жыл өмүр кетип атат. 12 жыл өмүр биз жашообузду паузага коюп койгондой да. Ошону күтпөй эле, төрөгөндөн кийин, чоңойткондон кийин эмес эле, катар эле ала жүргөндү мен сунуштайт элем. Эч качан бизде идеалдуу убакыт келбейт. Бир күнү бир өзүмдү караганга бир сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп калат дегенчи. Жашыбыз өткөн күндө деле мен күйөөгө беришим керек, үйлөшүм керек, анан неберемди карашып коеюн деген тиричиликтер чыга бериши мүмкүн. Ошо аял киши убактысын ошентип өзүнө бөлгөн мезгилде көпчүлүк аялдар жеңелерибиз өзү балдарын таштап эс алууга чыкса, мындай тревожно боло беришет го. Аларды ойлоп, өзүнө убакыт бөлгөндө как будто өзүн күнөөлүү сезип. Ошол күнөөлүү сезимден кантип арылса болот дейм аялдарчы?
Күнөөлүү сезим бул өтө оор сезим. Анан өзүңдү күнөөлүү сезбе дегенден эле жок болуп кете турган сезим эмес. Бул жерде мен терапияны сунуштамакмын. Анткени бул бүгүн пайда болгон нерсе эмес. Бул көп убакыттан бери коштоп жүргөн нерсе. Анын тамырлары баягындай тамырлап кеткен ар тарапка. Анан ошону ийгиликтеп, жиликтеп, анан кийин акырындап ички бекемдикке келип арыла турган сезим. Өзүнүн дозасында, өзүнүн өлчөмүндө болсо, бул деле жакшы сезим негизи. Болгону биз өлчөмүнөн көп, дозировкасы көп болгон үчүн бизге оорчулугу тиет, тынчсызданабыз, өзүбүздү жакшы сезбейбиз. Күнөөлүү сезим менен биз мамилени дагы туура эмес курушубуз мүмкүн. Ошондуктан бул учурда мен терапияны сунуштамакмын. Узагыраак созулган терапияны сунуштамакмын. Ошол убакыт бөлүп өзүн өзү караган аял уже бактылуу аял да. Бактылуу аял болуу үчүн мындай бактылуу мамиле куруу үчүн аял толугу менен өз алдынча болуш керекпи дейт. Өз алдынчалуулук. Өз алдынча кандай мааниде? Аялдын мындай эркекке көз каранды болбой бактылуу боло алышы. Мен биринчиден өзүнө убакыт бөлгөн аялдардын баары эле бактылуу деп айта албайм. Өзүнө убакыт бөлүп, өзүн карап, өзүнүн багындай өзүнүн орду өзүнүн жашоосунда көбүрөөк болгон аялдын баары эле бактылуу болот деп айта албайм. Бактылуу болуш үчүн биринчи кезекте ички дүйнөдө иреттүүлүк болуш керек, ички дүйнөдө тынчтык болуш керек. Ошол нерсеге келгенде гана биз бай жашайбызбы, анча бай эмеспизби, ийгиликтүүбүзбү, анча ийгиликтүү эмеспизби, балабыз барбы, жокпу, ошого карабастан бактылуу болуп жашай алабыз да. Анткени дегенде жашоо ар кандай, кимдир бирөөгө балалуу болуу шыбагасы берилиши мүмкүн, кимдир бирөөгө ал шыбага берилбей калышы мүмкүн. Ар кандай сыноолор болушу мүмкүн жашоодо. Ал эми эркектен көз каранды болбой гана бактылуу боло алабы дегенде, көз карандылык дегендин өзү бизге бактылуулукту алып келбейт. Анткени көз карандылыкта биз өзүбүздү толук кандуу, толук адам сезе албайбыз. Көз карандылык деп өзү эле айтып атпайбы? Бул жерде эгерде эркек каржыласа, финансылык каржылоо аркылуу көз каранды болушубуз мүмкүн да. Ошол мамиледе көз карандылык болуп атса, демек бул ошол эки адамдын куруп аткан мамилесиндеги бир маселелер. Карап чыга турган, иштеп чыга турган маселелер. Эмне үчүн дегенде эркек канчалык финансылык каржылабасын, аялдын дагы ал үй бүлөдөгү өзүнүн аткарып аткан жумуштары бар да, жүгү бар көтөрүп аткан. Ошондуктан бул жерде мен көз карандылык болбош керек деп айтат элем. Башкача айтканда, эркек каржылаганы үчүн көз каранды кылбаш керек деп ойлойм. Анткени үй бүлөнү аял дагы көтөрүп аткан бир түйшүгү бар, бир жүгү бар. Ошол аркылуу бир здоровый отношения курулуш керек деген. Бул менин жеке көз карашым. Мисалы бизде болот го азыр аялдар мындай өзүн өзү баалоону, самооценкасын эркектердин көз карашы менен тастыкталат да. Ошол эркектер аркылуу өзүн өзү баалоону, эркектер аркылуу тастыктабай турганды кантип калыптандырса болот аял киши? Өз алдынча өзүн өзү баалапчы. Сонун суроо экен. Бул дагы ошол аял менен эркек мамиле куруп атканда, эркек аркылуу өзүнүн окей экенин подтверждение алып атат деп айтып атпайбызбы? То есть эркек тастыктаса, өзүн ооба мен жакшымын деп сезет. Тастыктабай койсо, мен жакшы эмесмин деп сезет дегенди айтып атасыз да, Бул ошол күйөөгө тийгенде же ошол мамилеге киргенде гана пайда болгон нерсе эмес да. Бул бала чактан келген нерсе. Бала чактан ата эне сен сонунсуң, сен жакшысың дегенде жакшы сезген, же болбосо ошол сонунсуң деген сөздү издеген, күткөн, ошону заслуживать эткен, ошону кандайдыр бир эмне кылсам мен ушул сөздү угам, ушундай мамилени алам деп бир ошол аркылуу көп аракетти жумшаган кыз мамилеге киргенде ошол нерсени күтүп атат да. Ошондуктан бул жерде мен терапияны сунуштамакмын дагы деле. Анткени ошол ичибиздеги окей, мен толукмун деген сезим ичибизде пайда болуш керек. Аны сырттан бир дагы адам бизге бере албайт. Ал биздин ичибизде өсүп чыгышы керек. Эгер балалыктан ал нерсе өсүп чыкпай калса, демек чоңойгон жашообузда өзүбүз өстүрүп чыгышыбыз керек ошол нерсени. Ошондо бизде сырттан тастыктоо зарыл болбойт. Ооба, биз бирөө сонун комплименттерди айтса, жакшы мамиле кылса, жакшы сөз айтса, биз кубанабыз. Бирок ал биздин
жакшы же жаман деген аныктама бербейт да бизгечи. Ал толуктук өзүбүздүн ичибизде бар болот. Ошондуктан муну терапия аркылуу калыптандырганды сунуштайт элем. Жакшы нерсеси терапия аркылуу калыптанганда баягы тойбогон бир сезим бар го. Сен мени сүйөсүңбү, сүйбөйсүңбү? Сен мени сүйбөй калдың окшойт. Сен мага ушундай жакшы мамиле кылбай атасың, көңүл бурбай атасың деген уруштун бир учуктары бар го. Ошол нерселер азаят. Демек терапияда ошол суроолоруңа жооп аласың партнерыңдан кантип? Жооп дагы алат, анан ички бекемдик өрчүйт. Ичинен бекемдик пайда болот. Азыр ушу өзүн өзү баалап, өзүн өзү сүйүп, ошол жолго түшкүсү келген адамдарга алгачкы 3 кадам кандай кадамдарды сунуштайт элеңиз? Биринчи кезекте өзүңүздү бир байкап карап көрүштү сунуштайт элем. Мен кандай жашоодо жашатам, мен өзүмдү кандай сезип атам, мен өзүмө кандай убакыт бөлөм, мен өзүмө кандай мамиле жасайм. Анткени көп нерселер бизде автоматтык түрдө болот да. Анан биринчиси ошол байкоо жүргүзүү. Анткени дегенде баардык нерсе ушундан башталат. Мен байкабадымбы, мен мындай кылат экенмин деп туруп анан оңдойбуз да. Байкабасак кайсын оңдошту билбейбиз да. Ошондуктан биринчи байкаганды сунуштайт элем. Экинчиси өзүңүздүн күчтүү жана мага анча туура келбейт же мага кыйынчылык жаратат деген сапаттарыңызды жазып чыксаңыз болот. Себебинде биз жашоодо көпчүлүк учурда кемчиликтерибизди жакшы көрөбүз. Бирок артыкчылыктарыбызды анча эле байкай бербейбиз. Эч качан биз бир гана кемчиликтен же бир гана артыкчылыктан турбайбыз да. Ар бир адамдын кемчиликтери бар, күчтүү жактары бар. Ошондуктан ошол эки тарапты тең эске алып, күчтүү жактарыңызды байкап, ошону көбүрөөк жашоодо колдонуп, ошол аркылуу өзүңүздү урматтап, сыйлап, мисалы кудагыйларды кандай сыйлайбыз биз? Өзүбүзгө эле ошондой сый урматты калыптандырып, анан эгерде алсыз жактарыңыз бар болгон болсо, тапкан болсоңуз, аларды болгону этияттап, оңдогонго мүмкүнчүлүгүңүз болсо оңдоп, эгер оңдогонго мүмкүнчүлүк болбосо болгону этияттап, ооба бул дагы менин бир бөлүгүм, менин ушундай жактарым бар деп мындай аярлуу, биз үшүгөн жерибизди аярлайбыз го. Мисалы сууктан бутум үшүп атса, мен аярлап үстүн жаап коем го. Ошол сыяктуу өзүбүзгө аярлуу мамиле кылганды айтат элем экинчи кадам катары. Ал эми үчүнчү кадам катары кандайдыр бир физикалык конкреттүү кыймылдарды кошконду. Балким жөө жүргөндү жактырасыз, балким кандайдыр бир мындай кооз процедуралар жагат. Мисалы жөн эле чай ичпестен сонун бир чашканы коюп алып, только конок гана отуруш керек деген мебелиңизде отуруп, анан монтип вазага гүлдөрдү коюп алып, эч кандай коногу деле жокчу. Анан сонун жактырган чайыңызды демдеп алып, же кофеңизди демдеп алып, өзүңүз менен өзүңүз бир 15 мүнөт болсо деле сырдашып, ушинтип отурсаңыз, или жөн эле сырдашпай эле жөн эле отурсаңыз депчи. Ушундай болушу мүмкүн. Кимдир бирөөгө ванный бир процедуралар жагышы мүмкүн, шамдарды жагып алып, бир жыттуу, жыпар жыттуу каражаттарды колдонуп. Ушул сыяктуу конкреттүү сизди эс алдыра турган, сизге жага турган, сизди күчтөндүрө турган бир процедураларды жасап баштаганды сунуштайт элем. Негизи көп, бирок азыркы 3 нерсе, ушул нерседен баштап көрүңүз деп айтмакмын. Ошол адам өзүнө өзү убакыт бөлүп, ошо өзүнө жаккан процедураларды кылып, өзү менен ошо жалгыз 15 мүнөт өзү менен жеке калганда, мынтип өзүн өзү түшүнүүгө убакыт болот да. Ошо биринчи өзүн өзү түшүнүүдө биринчи кадамдары. Адам кантип өзүн өзү түшүнүп баштайт ошо жалгыз калгандачы? Негизи ушул жерде мен бир нерсени айтып кетет элем да. Мен эки нерсеге бөлүп айтамын. Есть самопознание, есть самокопание. Баягы тренингдер, өзүн өнүктүрүүчү тренингдер, ийгилик психологиясы же болбосо өзүң түшүнүү боюнча, өзүңдү баалоо боюнча көп китептер болбодубу? Анан биз ошол нерселерди окуп, үйрөнүп, ошондой тренингдерге катышып, бизнес менен алектенип, кандайдыр бир да, ушундай нерселерди жасаганда биз көбүнчөсү самокопанияга кирип кетип атабыз да. Что во мне не так?
То есть кайерим жакшы эмес, кайерим оңдош керек, кайерим өзгөртүш керек деген самокопанияга кирип кетип атабыз да. Өзүңдү чукулаганга, өзүңдү казганга кирип кетип атабыз. Ушул жерде мен сунуштайт элем, бир аз мындай өзүбүздүн настройду өзгөртүп, самокопанияга эмес, самопознанияга кирсек жакшы болот эле депчи. Самопознание бул өзүңдү байкоо. Вот кичинекей бала кантип дүйнөнү тааныйт. Ал мынтип кармалап көрөт, мындай кылып көрөт, ойнойт, чукулайт, сүйүнөт, бир нерсени үйрөнсө, сурайт, легкий, жеңил, бир нерсеге ачык, оюнкарак, кыялкеч, ушундай го. Ал бөлүк биздин баарыбызда бар. Биз баардыгыбыз бала болгонбуз, ошондой кыялкеч, оюнкарак, шок, эрке болгон жактар баардыгыбызда бар да. Анан бир аз ошол жакты дагы унутпай, ошол жакты дагы көңүл бөлүп караганды сунуштайт элем да. Мен кандаймын, мен эмнени жакшы көрөм, мага эмне жакпайт, мен эмнеден эс алам, мен кандай болгондо өзүмдү бактылуу сезем, кандай болгондо чарчап калам. Кимдир бирөө аябай мындай күчтүү тусовкадан эс алышы мүмкүн, адамдар менен аралашып, сүйлөшүп, тусить эткенден эс алышы мүмкүн. Кимдир бирөө тынчтыкта отургандан эс алышы мүмкүн. Ой, сеники туура эмес деген болбойт да. Ой, кантип ошол жерден эс аласың ыз учууда. Ондон көрө жүр тоого барып келели десең, ал адамга туура келбеши мүмкүн да. Ошондуктан ар бир адам өзүнө туура келген жолун тапкан жакшы. Бизде психология ушундай нерсе, экиге экини кошсоң 4 деп так айтып кое турган илим эмес да. Бул мындай кеңири түшүнүк болгон, ар бир адам башкача болгон, ар бир адам өзүнчө бир уникальный. Бир шаблон, бир эреже ар бир адамга туура келбейт. Ошондуктан ар бир адам өзүнө туура келгенин, өзүнө ылайыгын табышы керек да. Аны биз кантип табабыз? Ушинтип сурап атып табабыз. Мисалы, мен сизди жакшы тааныш үчүн сурашым мүмкүн да. Сизге кандай тамак жагат? Сиз кайсыл жерден кийимдерди аласыз? Кандай жерде эс аласыз? Сизге чачыңыз узун болгон жагабы же кыска болгон жагабы? Анан кандай уход кылган жагат сизге? Кандай адамдар менен сүйлөшкөн жагат деп сурап жүрүп таанышым мүмкүн да. Анан кийин айтам, ой, мен чолпон жакшы тааныйм, ал деген мынандай, ал мынаны жакшы көрөт, мынандайды жактырбайт деп айтышым мүмкүн да. Дал ошол сыяктуу эле өзүбүздү таануу, өзүбүздү иликтөө деле ошондой. Ошондуктан самокопания аркылуу кеткенде биз кандайдыр бир гонкага түшүп алабыз да, бүтпөс бир гонкага түшүп алабыз. Анан ошол бүтпөгөн гонканын напряжениясы бизди кыйнайт. Самопознанияда бизде күндө бир ачылыш. Кээ бир ачылыш жагымсыз болуп калышы мүмкүн, грустно, печально. Кээ бир ачылыш жагымдуу болушу мүмкүн, классно, здорово да. Ошентип анан кийин мен мындаймын, мен андаймын деп тааный баштайбыз. Биз мен кандаймын деген суроого өзүбүз жакшы жооп айта алабыз да. Ошондо сырттан ал мындай деген бир хейт келип калса, көңүлүбүз чөкпөйт. Ал деген мындай деген келип калса, маардайып өзүбүздүн огубуздан учуп кетпейбиз. Жагымсыз болот, жагымдуу болот, бирок ичибизде мен кандаймын дегенге жообубуз бар, өзүбүздүкү. Ошо самокопания деп атпайсызбы? Азыр жана деле биз артыкчылыктуу эмес, кемчиликтерибизди биринчи көрөбүз да эмес. Өзүнүн өзү ички сынчысы менен адам, ичиндеги сынчы болот ар бир адамдын. Өзүнүн комплекстерин көрөт, кемчиликтерин. Ошо менен кантип күрөшүү керек деп ойлойсуз адамдар? Күрөшүү дегенде дагы кандайдыр бир өзүм менен өзүм күрөшүшүм керек деген бир кыйын нерсе турат да. Өзүңүз менен күрөшүштүн кереги жок. Кемчилик кандайдыр бир адаттарды, биздин адаттарыбыз болот, биздин паттерн деп коет психологиянын тилинде. Биз ошондойго көнгөнбүз. Ойлонгон, реакция кылган, кыймыл-аракеттер жагыбызданчы. Мисалы, колумдан идиш түшүп кетти дейли. Мен көнүп калган реакция боюнча, мен азыр мени бирөө урушат деп чөчөйм. Например, мисалы да. Бул биздин кемчилигибиз же мүнөзүбүз эмес. Бул биздин калыптанып калган паттерн.
Ошондуктан кайсыл жерде бул менин мүнөзүм, кайсыл жерде калыптанган нерсе, кайсыл жерде каным менен жаралган нерсе байкап туруп, анан кийин оңдой турган жерибизди оңдойбуз. Мисалы, эгер урушчаак болсо адам, өзү байкаса ошону, мен урушчаак болуп кетип атамын, тез эле урушуп кетип атам, күйөөм менен, балдарым менен, кошуналарым менен, кайын журтум менен бат эле урушуп кетип атам деген урушчаактык нерсени байкап калса, бул паттерн, бул калыптанган нерсе, каны менен жаралган нерсе эмес. Анын себебин изилдеп чыкса болот. Эмне себептен ушул нерсе болуп атат? Эмнеге мен ушундай реакция кылып атам? Анын аркасында коркунуч жатышы мүмкүн. Анын аркасында уялуу сезими жатышы мүмкүн. Анын аркасында сиз айткандай өзүн күнөөлүү сезген сезим жатышы мүмкүн. Жинденген сезим жатышы мүмкүн. Ошондуктан ошол себептерин изилдеп байкап караганда, ошол себептерин жашоодо азайтып баштаганда урушчаактык деле азайып баштайт. Бул нерсе терапияда болот. Кээ бир учурда китеп окуп атып байкашы мүмкүн адам, кээ бир учурда бирөө менен сүйлөшүп атып байкашы мүмкүн, мен деген ушундай экенмин депчи. Кээ бир учурда терапияда эң мындай кыска, таасирдүү, тезирээк результат болуучу жолу бул терапия болот. Ошо өзүн өзү баалап, адам мынтип калыптанып, ийгиликтерге жетип баштаганда, мынтип сынып калат да, ийгиликсиздер болот, катачылыктар болот. Ошол сынып калып, баягы выгорание деп кетишет го, ушундай моменттерден кантип арылып чыгып кетсе, оңоюраак жолучу мындай. Выгорание дегенибизде бул эмоционалдык процесс. Демек, ошол ишти аткарып атканда адам физический күчтөн караганда эмоционалдык ресурсту көп кетирген. Өзү эптей ала тургандан көбүрөөк кетирген болушу мүмкүн. Кээ бир нерселерди аябай мындай жүрөккө жакын кабыл алган учурлар болушу мүмкүн. Балким кимдир бирөө менен кошо көтөрүш керек болгон жүктү жалгыз көтөрүшү мүмкүн. Байкап көрүшү керек. Анан убагында эс албаган болушу мүмкүн. Биз убагында бир күндүк эс алууну кызганып, анан 1 ай, 2 ай, 3 ай болгон выгоранияга түшүп калат да. Ошондуктан убагында эс алуу абдан маанилүү. Эгерде эмоционалдык жактан адам өзүн толтуруп турбаса, выгорание болушу бул турган маселе. Анан кемчиликтер, жыгылуу боюнча. Жыгылуу бул бардык эле процесстин бир бөлүгү. Биз дайым эле мындай өдөлүш менен кетпейбиз да. Кайсы бир жерде жыгылабыз, кайсы бир жерде что-то не получается, что-то не получается. Эгер бул жумушка байланыштуу нерсе болгон болсо, бир байкап көрүү керек. Бул чын эле менин жумушумбу, менин күчтүү жактарыма туура келеби, менин кызыгууларыма туура келеби депчи. Мисалы, кайсы бир убакта мен илим жактагым келген. Мен аспирантурада окуучумун. Кийин мен өзүмдү жакшы түшүнүп калганда мен байкадым, илим меники эмес экенин эле. Мен буга кандайдыр бир сырткы таңылоолор аркылуу барган экенмин. Менин өзүм кызыгуум такыр башка жакта болгон экен. Ошол сыяктуу сиз өзүңүздүн эмес ордуңузда болгон дагы нерсе болуп калышы мүмкүн. Эгерде андай болсо, өзүңүздүн ордуңузду тапканга аракет жасоо, кайсыга кызыгам, кайсыл нерсени жасай алам. Эгерде ооба мен өзүм ордумдамын, бирок азыркы учурда ушундай чарчап турам, ушундай көп жыгылып калдым, көп кыйналып калдым дей турган болсо, жардам бере ала турган бир ресурстарды табуу. Бул бир адам болушу мүмкүн, бул жаратылыш болушу мүмкүн, бул өзүнө пауза берүү болушу мүмкүн, бул өзүнө уруксаат берүү болушу мүмкүн. Ооба, сен деле тирүү адамсың. Сен эч кимге мен такыр жеңилбейм деп ант берген эмессиң. Кээде жеңилесиң, кээде турасың. Мисалы, азыр футбол болуп атпайбы, элдин баары футбол жөнүндө сүйлөшүп атышпайбы? Анан эң көп гол киргизген ушул адам деп айта турган болсок, эң көп воротанын сыртынан кетирген адам дагы ошол. Эмне үчүн? Себеби бутуна эң көп топ тийген, эң көп голго аракет жасаган, эң көп кыймылды жасаган. Баскетболдо деле ошондой. Очко эң көп ким түшүргөн болсо, мен азыр аты дагы, саны да эсимден чыгып атат, ушундай бир факты бар.
эң көп бросок таштаган адам эң көп ошибка дагы жасаган. Анткени без ошибок вот этих голов не было бы. Аракет кылган. Этих бросков не было бы. Биз тирүү адамбыз, кээ бир учурларда ката кетиребиз. Бирок бир эле катаны улам кетирип, улам грабель менен башыбызга тие берген дагы болбойт. Бир ката кетиргенден кийин анализ жасаган жакшы. Эгерде өзү анализ жасаганга алы жетпей атса, коучинг сессияларга барса болот. Коучинг сессияда мынтип баягы кандай окуя болду, эмнеден жыгылдың, кантип жыгылдың дегендерди карап отуруп, анан кийин бир анализ чыгат да. Демек, нол нерселерди кылбайбыз, нол нерселерди жасайбыз деген бир маршрут пайда болот. Ошо адам өзүнө өзү ката кетиргенди, кемчиликтерин кабыл алганды, ошолордун баарын үйрөнүп, мисалы комплекстери менде болушу мүмкүн, мурдум жакшынакай эмес, оозум жакшынакай эмес деп, ошондой кемчиликтерин, катачылыктарын адам өзү кантип кабыл алып үйрөнүп алат. Туура бул нерсе депчи. Ооба, жакшы суроо. Все мы родом из детства, келип эле кайра балалыгыбызга такалабыз. Мисалы, кичинекей төрөлгөн бала, менин мурдум кичинекей да, ошо менин көзүм бүтүк да дебейт. Ал чоңдор аркылуу таңууланат. Бучук мурун, каяк топчудай болгон мурдуң бар, анан кийин мунун көзү тилип эле койгондой да, анан кийин агыраак болуп туюлса болбойбу бул деп атып элечи. Ошондуктан сырткы келбетине дагы абдан бир сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек балага. Бул Кудай жараткан нерсе. Биз менин мурдум топчудай болуп калыптыр деп туруп аны кесип ыргыта албайбыз да. Мен не знаю, тырмагым кичинекей экен деп туруп аны кесип ыргыта албайбыз да. Биз Кудай жараткан нерсе. Ошондуктан эгерде биз ошол ойду кичине балага бербесек, ал менин мурдум бучук, көзүм бүтүк да, оозум кичинекей да, кулагым чоң да демек эмес. Мен ушундай адамдарды билем. Көзү кичинекей болсо дагы аябай жакшынакай сезет өзүн. Ушунчалык сулуу сезет. Кулагы чоң болсо дагы өзүн аябай жакшынакай сезет. Чындыгында эле жакшынакай, өзүнүн бир шармы бар. Ал эми катачылык кетти дейлик, болуптур, баардыгы өттү, кетти. Бала чоңойду ошону менен. Мисалы, мен боюм узун болчу кичинекейимден. Мен бою узун артыкчылык экенин мен 20 жашыма жакын биле баштадым. 17-18 жашымдан билип баштадым. Ошого чейин мен боюмдун узундугунан аябай өксүчүмүн. Сөтө дешет эле, узун дешет эле, дагы бир топ сөздөрдү айтышат эле. Мен эсимде жок. Менин жашоомдогу бир чоң адам келип, сен боюң узун болгон сонунда. Сен боюң узун үчүн сонун кызсың да деп айткан эч ким болгон эмес. Мен эсимде жок. Мектепте биз макал лакап айтышчубуз го. Анан теректей бой бергиче теминедей акыл берсин дегенде мен жерге кирип кетким келчү да. Мен ушундай бир кемчилик менен төрөлүп калганмын депчи. Анан ошондой ойлор аркылуу менде комплекс болот эле. Мени элдин баары жаман көрөт. Мен көбүрөөк адамдар топтолгон жерден чыгып кеткенге аракет кылчумун. Тезирээк кетип калгым келчү. Анткени ошол жердеги топтолгон адамдар мени жаман көрүп аткандай сезилчү. Мен жигиттер менен мамиле кылгандан аябай коркчумун, аябай тынчсызданчумун, аябай мындай өзүмдү алып каччумун. Мени эч ким жактырбайт деп ойлочумун. Мени эч ким жакшы көрбөйт деп ойлочумун. Ал мен төрөлгөндө келген нерсе эмес. Ушундай топтолуп келген нерсе да. Ооба. Анан 17-18 жаштарымда мен Бишкекке биринчи жолу 16 жашымда бардым окшойт. Анан менден узун адамдар бар экен. Мен кичинекей эле болуп калдым. Анан бара сурай баштады, чоңоюп, бой жетип, керилип чоңоюп калганымда сурай башташты, модель болбойсуңбу? Анандай мындай конкурстарга катышпайсыңбы деген сыяктуу сөздөр боло баштады. Анан ошондо мен байкай баштадым, бул кемчилик эмес окшойт. Бул артыкчылык окшойт деген нерсе пайда боло баштады. Анан кабылдап баштадым да. Дагы бир нерсе мисал, менин чачым жумшак. Анан эгерде жакшы кам көрбөсө чатыша берет. Менин апам кичинекейибизде чачыбызды самындап жуучу. Анан 2 жолу самындайт эле дагы 3-чү жолу шампуньдап коет эле. Менин чачым аябай чатыша берет эле. Апам айтат эле, сенин пейилиң жаман.
пейилиңе жараша чачың дагы чатыша берет дечү да. Анан мен ошого ишенчүмүн. Кээ бир жерде ооба мен пейилим жаман да деп койчумун, өзүмү көп күнөөлөчүмүн. Биринчи курска келгенимде студент болуп парикмахерге барам биринчи жолу. Чачым кармап туруп эле айтат да, чачыңды самындап жуйсуңбу дейт. Анан кантип жууш керек десем, бетиңди самындап жууганда кургайт го, ошентип чачың дагы кургайт. Самындаба, шампуньдап жуу деди. Биринчи жолу ошондо шампуньдап жууп баштадым. Чачым бир сүлкүлдөйт, жумшак, чатышпайт, сонун болуп калды. Убакыттар өттү, апам баягы сөзүн эстедим да. Анан ойлоп атам да, мен мүнөзүм жаман эмес экен. Мен чачыма туура эмес уход кылчу экенбиз деген ой болду, күлкүм келди. Бул аркылуу мен өзүмдүн оюмда перепрошивка жасадым десе болот да. Мен жаманмын деген бир жерди алып салып, жок, мен жакшы элемин. Мындай деген мындай кайра түшүндүрүү. Өзүңө кайра түшүндүрүү. Жок, сен жаман эмессиң, болгону чачыңа туура эмес уход кылганбыз дегенди кайра түшүндүрүү. Ушундай кичинекей турмуштук окуялар аркылуу анан өзүмдө сен жамансың, сен эбиң жок, сен бирдеме мындай колуңдан келбейт деген нерселер акырындап кете баштады да. Анан өзүмдө бир ички бекемдик пайда боло баштады. Бирок бул деген сөз түшүндүрбөйт, мени только ушинтип басмырлап чоңойтушкан дегенди түшүндүрбөйт. Где-то поддерживали, где-то понимали, где-то любили. Дал ошол бөлүк бар болгон үчүн баягы сиз айткан оор тийген, кемчилик болгон жерлерди кабыл алуу дагы оңоюраак, анан кийин оңдош дагы оңоюраак, ошол менен жашаш дагы оңоюраак. Биз кемчиликсиз бир гана жараткан Алла болуш керек. Адам болгондон кийин ар бирибиз кемчиликтүүбүз, ар бирибиздин ар кандай жашоо опытыбыз бар, тажрыйбабыз бар. Анан ошол кемчиликтерди ооба бул менин бир бөлүгүм деп кабыл алыш чындыгында оңой эмес. Чын эле оңой эмес. Эгерде сиз ошону ооба мен көп урушуп коюп атам, же мен ушундай болуп атам деп бир кемчиликти кабыл алгандын өзү бир чоң эрдик. Анан ошол кабыл алган маселенин 50% чечилиши. Андан ары аны өзгөртүштүн жолун көрө бересиз. Анан дагы бир момент, мындай кемчиликтер да болушу мүмкүн. Кемчилик деп деле айтпайм бул нерсени. Бир адам бир нерсени жакшы жасайт, башка адам бир нерсени жакшы жасайт. Мисалы мен выпечкаларды жакшы жасай албайм. Жакшы жасай албайм эмес, такыр эле жасай албайм. Бир убакта ушул нерсе мени сен аял катары анча эмессиң деген сезим берет эле да. Вот карачы, мына аялдар сонун жасап атышат. Сен анча эмессиң, сен жасай албайсың ушул нерсени деп өзүмдү өзүм сотточумун да. Баа койчумун. Кийин түшүнө баштадым, ооба мен выпечканы жасай албайм, бирок мен выпечканы сатып ала алам. Ошол аркылуу бул кемчилик кала берди мен менен, бирок бул мени жаман адам деген катарга кошпойт. Негизи эле мен айтат элем, көрүүчүлөргө сунуштайт элем, биз ушундай заманда чоңойдук, оң карман, терс карман деп талдайт элек, адамдарды жакшы, жаман деп бөлөт элек, кинолордон, сериалдардан бул ой, оң карман, терс карман дейт элек. Жакшы, жаман деп бөлбөгөндө. Ар бирибиз бирөөгө салыштырмалуу жакшы болушубуз мүмкүн, бирөөгө салыштырмалуу жаман болушубуз мүмкүн. Мисалы, мен сиз менен жакшы сүйлөштүм, ой, жакшы адам деп айтышыңыз мүмкүн. Бул адамдын суроосун аткарбай койдум, каалоосун аткарбай койдум, аял жаман адам боюн көтөрөт деп айтышым мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздү жакшы, жаман деп соттобогонду, сорттоштурбаганды сунуштайт элем. Өзүңүздү мындай ар түрдүү кырларыңызды, ар түрдүү ролдоруңузду, жакшы жагыңызды ачышты сунуштайт элем. Мисалы биз ишкер катары анча эмес болушубуз мүмкүн. Хозяйка катары сонун болушубуз мүмкүн. Же хозяйка катары анча эмес болушубуз мүмкүн, ишкер катары вообще сонун болушубуз мүмкүн. Ушундай дагы нерсе. Кемчиликтериңизди такыр кабыл ала албай кыйналып аткан болсоңуз, анда терапияга келиңиз. Анткени бул процесс да. Бул бир жолу мынтип айтса, ушундай экен деп кабыл алып койгон нерсе эмес да. Кемчиликтерди кабыл алуу, самооценкабызды устойчивый абалга алып келүү, бул процесс. Процесске биз кадам менен келебиз. Ошон үчүн терапия деп айтып атканда. Гүлзим айым, бизге убактыңызды бөлүп, биздин подкастка келип, маек берип кеткениңизге абдан ыраазыбыз. Сиздин бизге
медени салымыңыздын атынан. Рахмат чоң. Биздин подкаст көрүүчүлөрү көбүнчө айымдар, жаш кыздар деп ошолорго ылайыкташкан маектерди алабыз биз Ош шаарындагы айымдардан. Сөздүн аягында ошол жаш кыздарга, айымдарга бир эки кеңештериңизди өзүнүзүү боюнча сөз. Урматтуу кыздар, сиңдилер, эжелер, курбулар, эгерде бүгүнкү маектен кандайдыр бир өзүңүзгө пайда ала турган болсоңуз, колдоо ала турган болсоңуз, биз аябай кубанычтабыз. Бул бир подкаст менен же бир маек менен бүтүрүп кое турган тема эмес, бул бүтүндөй биздин өмүрүбүз, бүтүндөй биздин жашообуз. Ошондуктан сиз бул өмүргө бир эле жолу келесиз, өзүңүздү аяңыз, барктаңыз, баалаңыз, эч кимден күтпөңүз, баштай бериңиз, башка адамдар акырындап кошула берет. Анан кандай болгондо дагы сиздин өзгөчөлүгүңүз менен гана адамдарга таасир калтыра аласыз. Ошондуктан өзүңүздү заявлять этүүдөн, өзүңүздү көрсөтүүдөн, мен мындаймын, мен бармын, мына менмин деп блогдо болобу, жашоодо болобу, өзүңүздү көргөзгөндөн дагы тартынбаңыз. Анча мынча бир капаланткан окуялар болуп калса, өзүңүзгө колдоо бериңиз. Анан сырткы чөйрө сиздин өзүңүзгө жараша акырындап кошула берет. Аман болуңуздар. Жакшы күндөрдө жакшы себептер менен көрүшкөн дайыма насип этсин. Келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Биз кийинки подкасттан көрүшөбүз. Мебелин бактылуу жашоо үчүн эмерек.